Ушул чакан бөлмөдө иш алып барган Надырбек Момунбаев зергер уста. Көп жылдар аралыгында кесибин өркүндөтүү үчүн талыкпай изденип, ийгиликтерди багындырган өнөр ээси. Негизги колдонуучу материалдары асыл темирлер, алтын, күмүш, жез жана башкалар. Зергер усталардын учурдагы көйгөйлөрүнүн бири сырьё маселеси. Азыркы сырьёду биз элдерден, мисалы сиз клиент келип заказ берсе, ошолордон алып иштетебиз. Ошо мисалы менге мынандай кыл бер десе, ошол материал берсе, ошол материалын жасап беребиз. Маалыматтарга ылайык Кыргызстан жылына 20 тоннага жакын алтын өндүрөт, бирок аны зергерлер сатып ала алышпайт. Банкта алтындын 1 граммы 4200 сом болсо, дүйнөлүк биржада 3100 сом деп бааланууда. Өлкөдө алтындан жасалган зер буюмдарды өндүрүүчү ишканалар бар. Алар чет өлкөлөргө экспорт кылууга даяр. Ал үчүн мыйзамдан жеңилдик болушу керек дейт адистер. 956 субъект бар. Анын 600 Кыргызстанда 603 субъект алып сатуу иши менен алектенет. 40 субъект өндүрүш менен алектенет да. Значит, бизде рынок бар. 956 субъект бар. Мисалы үчүнчү. Анан тышкарыда чыгарсак, бул эми рынок кенен да, мындайча айтканда, мейкиндик кенен да. Баардык выставкаларга чыгып иштешибиз керек да. Кыскасы, мыйзам жагынан шарт түзүлсө, Кыргызстандын зергерлери мындайча айтканда азыр даяр да, өндүрүштү жандандырууга. Ошол себептен баягы продажа болуп өндүрүш үчүн биринчи очередь бар. Ош шаарында ички зергерчилик өндүрүшүнүн көйгөйлөрүн чечүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуучу жумушчу топтун отуруму өттү. Анда зергер тармагындагы өндүрүшкө мыйзам тарабынан эч кандай шарт жок экендиги айтылып, ошондой эле сырьёну эркин сатып алууга укук берүү жана укуктук мүмкүнчүлүктөрдү түзүү үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси каралды. Ошо зергер буюмдарды жасоо менен биринчи буларга ошол салыктан жеңилдик берели деп атабыз. Экинчи жагынан Кыргызстанда өндүргөн алтындан өздөрү сатып алууга мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Эгер 1 тонна алтын сатып алса, булар 3000ге жакын адам жумуш менен камсыз болот. Бул деген жаңы жумуш орундар, кошумча салык төлөмдөр, кошумча соцфонддук төлөмдөр болот. Ошол мыйзамды биз 1 жыл мурун эксперттик топ түзүлгөндө Жогорку Кеңеште 3 жолу карадык, өкмөттүн өкүлдөрүн чакырып, бүгүн ушу регионго келип, Ош шаарында дагы жергиликтүү зергерлер менен азыр сүйлөштүк. Булар дагы сунуштарын беришти. Буюрса 2020 жаңы жылдан баштап мыйзамды чыгарып Жогорку Кеңеш колдоп берсе, бир жакшы мыйзам дагы ишке кирип калат. Мындан сырткары отурумда зер буюмдардын өндүрүүдө атаандаштыкка жөндөмдүү салык системасын түзүү керектигин адистер айтышты. Ал эми мыйзам колдоо таап ишке кирсе, тобокелчиликтер азайып, бул бизнестин жана бюджеттин чыгымдарын азаят деп кошумчалайт алар. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.